Туман KJ каналына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Каналга жазылуу үчүн подписаться баскычын басып коюңуз. Сизге чоң рахмат. Бабановду сүйгөн кыз сүйүүнүн азабына салып 1,5 жыл сыртта жүрдүңүз. 13 апрелде Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келери маалым болгондон кийин саясат өкүлдөрүнөн да карапайым калк катуу дүрбөлөңгө түшүүдө. Саясатка түшүнгөнү да, түшүнбөгөнү да өз оюн билдирип алды да эмне болорун болжолдоп да жиберишүүдө. Facebook барактарына Бабановду сүйгөн кыз жазган посту кызуу талкууга алынууда. Посту Айдана Каримова аттуу кыз жазган. Ал өз постуна: Өмүрбек байке, сизди келет дегенден бери таң атып күн чыкпай жатат, ар бир мүнөт өтпөйт. Сизди узатаарда мойнуңузга асылып көпкө кучагыңызда турдум эле. Сүйүүнүн азабына салып 1,5 жыл сыртта жүрдүңүз. Эртең келер менен мен сизди баягы жактан күтөм деген билдирүү таратып, Өмүрбек Бабановдун сүрөтүн тиркеп койду. Бул билдирүү айрым Facebook'тагы топторго да бөлүшүлүп кетти. Көпчүлүк бул маалыматты жана бул сөздөрдү Бабановдун атын каралоо үчүн даярдалган деген пикирлерин билдиришүүдө. Айдана Каримованын баракчасында өзү тууралуу толук маалымат дээрлик жокко эсе, ал Талас облусунан экендигин жана Бишкек шаарында жашаарын гана жазып койгон. Бул баракчанын ээси чындыгында ушул кызбы же бул атайын даярдалган интригабы деген суроого азырынча жооп жок. Булак Барометр KJ. Москвада кыргызстандык жигиттин башын таш менен ургулап өлтүрүштү. Москванын түндүк чыгышында сабалып каза тапкан эркектин сөөгү табылды. Бул тууралуу Москва агенттиги укук органдарындагы булактарына таянуу менен билдирди. Башы таш менен урулган сөөктү суунун жээгинен табышкан. Анын жанында кан болгон 3 таш жаткан. Ыкчам иликтөө тобу окуя болгон жерден ботикаларды, документтерди, рюкзак жана 500 рубльды табышты. Каза тапкан жигит 1990 жылы туулган Кыргызстандын жараны болуп чыкты. Учурда бул боюнча кылмыш иши козголду. Булак Барометр KJ. Өмүрбек Бабановду тосуп алуу үчүн чет жерде окуган кызы менен уулу учуп келди. Саясатчы Өмүрбек Бабанов 13 апрелде Москвадан келерин айткан. Атасын тосуп алуу үчүн анын уулу жана кызы чет өлкөдөн учуп келишти. Бул тууралуу Республика партиясынан билдиришти. Маалыматка алайык, Бабановдун уулу Нуремир АКШдан 12 апрелде учуп келген. Андан мурун Лондондо окуп жаткан кызы Айпери кыргыз жерине келген. Алар апасы менен бирге атасын тосуп алуу үчүн аэропортко барары белгилүү болду. Булак Спутник KJ. Сапар Исаков камакта жалгыз калгысы келет. 12 апрелде Сверлов райондук сотунда жептеги коррупция иши боюнча соттук отурум өттү. Анда шектүүлөрдүн бири мурунку премьер-министр Сапар Исаков күнөөсүн мойнуна алган жок жана алардын иши жетишээрлик деңгээлде каралбай жатканын айтты. Тергөөнүн жыйынтыгына таяна турган болсок, баары эле менин тегерегимде жүрүүдө. Андай болсо менден башкаларын кое берүүнү сурайм, деди Исаков. Бул иштин алкагында айып коюлгандардын арасында Сапар Исаковдон башка мурдагы премьер-министр Жантүрө Сатыбалдиев, экс-министрлер Осмонбек Артыкбаев жана Ольга Лаврова, Улуттук энерго холдингдин мурунку башчысы Айбек Калиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы башчысы Салайдин Авазов бар. Булак Чындык KJ. Казакбаев УКМКнын жетекчиси Кадыркуловго кайрылды. Республика Ата журт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев Марал радиосуна маек берип жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркуловго кайрылды. Ал саясатчы Өмүрбек Бабановго козголгон иш саясий экенин айтып, анын өлкөгө кайтып келишин тарапташтардын тосуп алуу үчүн аянтка чыгып жатканы бийликке карата саясий кысым эмес экенин эскертти. Бийликке саясий кысым, ультиматум коюлган жок. Мен ушул убакыттан пайдаланып УКМКнын жетекчиси Идрис Кадыркуловго ички иштер министрлигине кайрылам. Бизде көпчүлүк убакытта чагымчылдыкты көчөдө эмес, же үчүнчү жактагы саясий күчтөр эмес, укук коргоо органдары жасап жатышат, же бийликте отурган кээ бир бөрк ал десе баш алгандар чагымчылык жасашууда. Ал эми конституцияга ылайык эл өз оюн билдиребиз десе, же аны митинг деп атап койсо, андан коркпош керек. Бул демократиялык өлкөдө кадимки көрүнүш болуп калышы керек, деди Казакбаев. Эл өкүлү кошумчалагандай, Бабанов өлкөгө келүүдөн баш тартпайт. Бул анын жеке чечими. Аны туугандары аэропорттон, тарапташтары борбордук аянттан тосуп алат. Ал эми 1 май райондук администрациясынын митингди чектөөсү туура эмес. Мындай чектөөлөр башка шаарларда да башталды. Ошондуктан укук коргоо органдарынын, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери чагымчылдык жасабасын, дейт депутат. 1 май райондук сотунда саясатчы Өмүрбек Бабановдун колдоо митингин өткөрө турган жерди чектөө боюнча маселе караларын кабарлаган. Булак Марал FM KJ.
Көр сатуу токтогон жок. Жанар Акаев сот жемкорду эмес, анын айыбын ачканда айыптоодо. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев президент сот реформасы жүрүп жатканы тууралуу айтканы менен, анын сөздөрү соттордун өзүнө жетпей жатат деген пикирде. Депутат бул тууралуу 11 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков парламент жыйынына барып сөз сүйлөп кеткенден кийин айтты. Президент аракет кылганы менен анын сөзү мамлекеттик кызматкерлерге жетпей жатат. Коррупция кадимкидей уланып гүлдөп жатат. Мына маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев көрүстөндөрдү сатуу боюнча маселени көтөрүп иликтеп чыккан. Азыр көр сатылбайт деп айтсаң Бишкекте эч ким ишенбейт. Анткени өкмөттө иштегендердин өздөрү жакындары каза болгондо барып мүрзөдөн жай сатып алышат. Жакында Ленин райондук сотунун судьялары Уланбек Эгизбаевга көр сатылып жатат деп маалымат берип, коррупциянын бетин ачып, ачык айткан адамдарды күнөөлөп, аларды айыпка жыккан чечим чыгарыптыр. Силер туура эмес маалымат бергенсиңер, Бишкекте көр сатылбайт, силер жалган маалымат бергенсиңер деп күнөөлүү деп таап, аларга 20 000 сом айып пул салып коюптур. Муну менен биз коррупциянын бетин ачкандарды колдомок тургай, аларды тескерисинче күнөөлөп отурсак, бизге бирөө коррупция боюнча маалымат береби? Финансы полициясынын тергөөчүсү Муну менен биз коррупциянын бетин ачкандарды колдомок тургай, аларды тескерисинче күнөөлөп отурсак, бизге бирөө коррупция боюнча маалымат береби? Финансы полициясынын тергөөсү өтө чабал иштеп жатат. 11 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков парламент жыйынында сөз сүйлөп, өлкөдөгү кырдаал аткарылып жаткан иштер тууралуу айткан. Мамлекет башчысы сот тармагында да реформа жүрүп жатканын белгилеген. Бишкектин Ленин райондук соту 8 февралда Уланбек Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүнүн каарманы Максат Баялиевди даттануучуларга 20 000 сом доо төлөп берүүгө милдеттендирген чечим чыгарды. Чечим Уланбек Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө кабырлардын сатылып жатканы тууралуу интервью берген Максат Баялиев түштүк батыш көрүстөөнүн жетекчиси Чыңгыз Апасовго жана бригадир Алихан Алиевге 10 000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирет. Булак чындык KG. Мына азыр президентибиз соттук укуктук реформа жөнүндө, коррупция менен күрөшүү жөнүндө ал башкы багыттардын бири болоорун айтты. Бирок президенттин айтканын төмөнкү инстанцияларга, мамлекеттик кызматкерлерге жетпей атат. Коррупция кадимкидей уланып гүлдөп атат. Мына маркум кесиптешибиз журналист Улан Эгизбаев көрүстөндөрдү сатуу боюнча маселени көтөрүп чыккан. Эми азыр Кыргызстанда ушу Бишкектин четинде, Бишкекте көр сатылбайт десең, бир дагы кыргыз ишенбейт да. Өкмөттө иштеген, мына өз өкмөттө иштеп аткан, министрликте иштегендер өздөрү жакындары көз жумганда барып көр сатып алып атпайбы? Мүрзө сатып алып атпайбы ошоктон? Өздөрү сатып алып атат. Ошонун баары мына жакында Ленин райондук сотунун судьялары ошол Улан Эгизбаевга интервью берип, көр сатылып атат деп айтып чыккан адамдарды, даттангандарды күнөөлүү деп таап, айып пулга жыгып коюптур. Телепрограммасы чыккандан кийин дагы, мына бүгүн дагы кызылдай акчага сатып атышат. Ошол бир адамды, мына Улан Эгизбаев өткөндө баарыбыз ыйлап ошол жерде чыркырганбыз. Өкмөт башчыдан баштап, президент анын ата-энесин кабыл алып, бизге мындай балдар үлгү кылышыбыз керек деп. Бирок анын жасаган ишинин бирөөсүнүн дагы жыйынтыгын чыкпадык го. Эми ушинсек бизге эл ишенеби? Сөзүбүз башка, ишибиз башка болбош керек да. Каржы полициясынын тергөөсү абдан чабал жүрүп атат. Иш тергелип атат, жакында жыйынтык чыгат дейт, бирок чыккан жок. Эми ошол Улан сыяктуу балдардын жасаган эмгегин биз жалпы өспүрүм муунга, коррупция менен күрөшөм деген адамдарга, адилеттүү болумга умтулган адамдарга үлгү кылып көрсөтүшүбүз керек да. Тескерисинче алардын алып чыккан маселесинен жыйынтык чыгарбай атабыз. Каржы полициясынын башчысы Тайыров мырза мына өкүл балдарын, тууган ургун баарын жумушка алып, таза иштеп аткан балдарын кетирип фин полициядан анын үй бүлөлүк башкаруусун орноткондун ордуна ушундай адилеттүү. Силер эми ошону туура эмес маалымат бергенсиңер. Кыргызстанда Бишкекте көр сатылбайт, силер жалган сүйлөпсүңөр деп туруп, сот аны айыптуу деп таап, анын үстүнө өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, акчалай айып салып коюптур. 20 000 сом төлөп бересиң деп. Эми ушундан кийин Кыргызстанда коррупция болуп атат, уурлук болуп атат деп бирөө жарым айтып чыгабы? Тескерисинче ошо эл жүрөктүк кылып, тармактагы коррупцияны айтып чыккан адамдарга биз урмат, сый мамиле кылып, сен ушундай чоң былык иштердин бетин ачканга жардам бердиң, ачык айтып чыктың деп туруп, аларга биз сыйлык беришибиз керек да. Аларды кыргыз коомуна үлгү катары көрсөтүшүбүз керек. Силер мына унчукпай жатып албай, тармактагы коррупцияны айтып чыктыңар деп. Бул канчалык сенсациялуу телепрограмма болгон. Элдин баарынан сурап чыккан азыр мына Кыргызстанда. Бишкектин четинде, Бишкектеги мына көр сатылабы, сатылбайбы деп. Кызылдай акчага сатылып атат.
мен дагы мына трибунадан айтып коеюн. Бүгүнкү күндө дагы ошол Улан Эгизбаев